ушундай бир хас бир убакыттар бар. Бир айга тиешелүү, бир күнгө, бир саатка тиешелүү. Ошондой жакшылыктар бир топтолгон ай. Ошонун күнү дагы, айы дагы, балким бүгүнкү түнү дагы да. Ушундай эгер кадыр түнү тапсаңыз, 1000 айдан жакшы дейт. Эртең азыр мына Кадыр сүрөсүн окудук. Ошо күндү таап, ошо түндө амал кылып кала турган болсок, таап коюп эле ойго өткөрүп койсок эле эмес, ойго. Ошол күнү амал менен өткөрсөк, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам, Жабирил алейхиссалам Бани Исраилдеги 1000 ай атынын токумун чечпей Алланын жолуна мындай жихад, Алланын жолунда мээнет кылган адамды айтты да. Ушундай мээнет кылган адамдар бар деп. Пайгамбарыбыз ич ачышты. Ич ачышкан себеби 1000 ай дегени 80 канча жыл да? 82 жылды, 83 жыл. Ушунча жыл Алланын жолунда күрөшкөн болсо, мунун ибадаты турат. Мунун ихласы турат. Буга кандай Аллах ушундай даражаны эме ахиретте бейиштин бийик даражасын таба алабы. Менин үммөтүм өзү 60-70 жыл жашаса, ол 12-13-те балагатка жетсе, onu түшүнүп дин жашоосуна келип ихлас келсең, жарым өмүрү кетет. Өзү да алсыз. Эми бейиштеги эң мындай пас даражаларды алып калалы деп пайгамбарыбыз өтө кызыгат болгондо, Аллах таалам пайгамбардын көңүлүн көтөрүш үчүн үммөткө кадыр түндү эмне кылды? Бийлек кылды да. Точно билет эле. Ушул түн кадыр түн экенин пайгамбар билет эле. Бирок Аллах таалам аны эсинен көтөрүп таштады. Көтөргөндүгүнүн себеби ушул болду. Сахабалар бир аз мурунку жахалаттагы күндөрүн эстеп, бирөө менен жахалашып урушуп аткан эле да. Ошонун кесепети тийди дагы. Пайгамбардын эсинен бул түн көтөрүлүп кетти да. Белгисиз болуп калды. Белгисиз. Бирок мына деп туштап айткан ошол көпчүлүк уламалар ушуга токтолушкан, ушул 27-күнү депчи. Бирок биз кайсыл күн экенин белгисиз болгондон кийин бул айда ушундай жигиттер бар, 30 күн орозодо күндүзү бир аз эсалаттагы түнү бою эмне кылат? Куран окуп чыгышат, зикир кылышат, уйкусу келсе бир аз чыгып эшикке чыгып, ушундай шаарды кыдырыпчы, уйкусун ачып алганча. Ушинтип эмне кылат? Түнүн канча жылдан бери биз билебиз да, канча жылдан бери түн уктабаган балдар бар да. Эмнеге? Ошол кадыр түндөгү 1000 айдан жакшыраак болгон түндү табайын депчи. Ошого бул айтмакчыбыз мусулмандын сезону деп ошон үчүн айтат да. Бул айда пайгамбар белди бекем бууган экен дагы. Айша энебиз үйдө жаткан эмес, төшөктө жаткан эмес. Эмне кылчу эле? Белди бекем бууп пайгамбарыбыз түндөрү ибадат, күндүзү дават менен өткөргөн. Түндөрү ибадат кылат, күндүзү дават кылат эле. Себеби бардык жакшылыктар фатих деп коет, ачылыштар Рамазанда болгон экен да. Меккенин фатихи, аншалык жеңиштер бүт Рамазанга болгон. Андан кийин айтат, устаздар айтат, эгер Аллах таалам жалпы жер бетинин инсанга хидаятын чечим чыгара турган болсо, Рамазан айын тандайт Аллах таалам деп. Себеби Рамазанга бүт асман китептери түшкөн. Рамазанда өтө көп жакшылыктар. Аллах акбар. Ошого жанагындай айтылат, дозок эшиктери жабык, бейиш эшиктери ачык болот депчи. Муну хадисти өтө көп ар түрдүү кылып чечмелешет. Бир чечмелегенде ушундай дешиптир. Рамазанда бейиштин эшиктери ачык дегени жакшы амал кылыш ал адамга жеңил болуп калат депчи. Дозок эшиктери жабык дегени күнөөдөн адам өзүн тыйышы жеңил болуп калат экен да. Дозокко түшө турган амалдардан. Ошого иншалла бир Алланын жолунда да бир ниет кылып коюңуздар. Алланын жолуна эгер карап, Алланын жолунун улуктугу ушунчалык. Эгер орозодо чыгып кеткен болсоңуз, жума күнү чыгып кеткен болсоңуз, Аллах таалам Алланын жолундагы бериле турган ажырларды эселентип мен бир эсептедим эле. Мисалы бир жолу субханаллахны үйдө айттыңыз, бир сооп аласыз, бейиштен бир даракты болосуз. Бир даракты болосуз. Экини толтурсаңыз 2, 100дү толтурсаңыз 100 даракты болосуз да. Мына жеткенде азыр жаз келип көчө тегип атасыз да. 100 көчө тектиңиз да, машалла, жетилди, канча пайдасы бар. 100 жолу субханаллах айтсаңыз, эмне болот? 100 бейиштеги даракты болосуз. Анын көлөкөсү ушунчалык аралыкта,
Эң күлүк араптын атын минсеңиз 100 жылда көлөкөсүнөн чаап түшүп кете албай турган деңгээлде чоң бир бейиштин дарактары келет. Эми ошол эле субханалланы орозодо айта турган болсоңуз, плюс Алланын жолун айта турган болсоңуз, Аллаху акбар. Алланын жолунда бир жолу субханаллахыңыз 490 миллионго көбөйтүлөт. Элестетиңи, мисалы бир жерде мынча пайда бар, кичине жылып мына айда кылсаң же мына ишти кылсаң, ошол эле ишти кыласың, бирок ошончо эле күчүң убактың кетет, бирок 1 сом эмес 490 миллион пул сага пайда десе, адам бузун тандайт да. Туура, буга ыраазы болбойт эч качан, буягын тандайт. Караң, бир жолу субханаллахыңызга бир дарак үйдү алып атасыз. Эми Алланын жолунда ошону субханалла десеңиз эмне болот? 490 миллион бейишке даракты эктиңиз. Эми 100 жыл айтыңыз, 100гө көбөйтүңүз, ар 100 кеч 100. Эми бул жерде Рамазандын фазилеттери 70ке дагы көбөйтүп коесуз. 490 миллионду 70ке көбөйтүң, 34 миллиард дарак болот. Почти 35 миллиардка жакын. Субханалла. Эгер буга ишенич болбосо, онда ол мусулман эмес ал. Бул фазилеттерге иманы барго, ишеними түптөлбөгөн болсочу, бул эң бакытсыз адам. Соопко жетиш үчүн, соопту алыш үчүн ого ишениш керек. Мен азыр мисалы бирөөгө жумушка иштеп атсаңыз, пайдаңызды элестетип, мынанча айлык алам, мынча пайда, бир жумуш бүткөн ушунча пул кет деп иштейсиз го. Ошого биз ибадаттарыбызды дагы барго, мен ушул ибадатым Аллах ушуну берет, ушуну убада кылган деп, ошол соопту элестетиш керек. Ошол соопту алыштын якыны болуш керек. Эгер устаздар айтат, амалыңа берилип аткан соопко интересиң жок болсо дейт да, кызыкпасаң, онда дейт ал сооптон куруп каласың дейт. Сооп жок дейт. Жок. Ошо бир туугандарым, биз эми азыр зерегирээк деп атпаймынбы? Зерегирээк болуп, ушундай моментте пайдаланып калышыбыз керек да. Алланын жолунда мына 15 күн калды. Чыгып келсеңиздер, 3 күндө диниңиздер түптөлөт. Жүрөгүңүздөр тазаланат, руханият бекемделет, диниңиздерди үйрөнөсүздөр. Эми мушукмуш Алланын жолу ушунчалык, сахабалар караң, Макка, Мадинаны неге таштап кетти? Маккада бир рекет намазга 100.000 рекеттин сообун аласыз. Маккада. Мадинада 50.000, Масжидил Аксада 25.000. 3 мечитте фазилет бар да. Бир рекет берди намаз окудуң, ушул эле намазды Маккада окусаң 100.000 рекет. Андан башка дагы толтура фазилеттер бар. Бирок ошол жерде сахабалар туулуп өскөн жерин таштап бияка чыгышты. Неге? Себеби Алланын жолундагы сооп шунчалык эселетип көп берилет, аны сахабалар түшүнүшкөн да. Не биз 100.000 рекеттен ар бир рекетке алып кете беребиз деп, ал жерде ушунча чоң ажырды эмне кылып атат? Таштап Алланын жолуна чыгып атат. Неге? Алланын жолунда бир аз эле туруп коюп 80 жыл ибадат кылгандан абзал. Бир аз. Эми бүт өмүр жүрсө канча болуп атат мында? Алланын жолунда бир аз эле туруп коюу дейт. Дүйнөдөгү күн тийген бардык нерселер Алланын жолунда садака кылгандан жакшыраак деп атат. Элестетиңи, күн мисалы азыр Ошко тийди. Ошто Сулайман тоонун өзү эле канча тонна чыгат да эле. Мына жерде канча дара, канча үй, канча ол кум, таш, суу, ушунун баарын Алланын жолунда, бул бир эле ош эмес да. Күн дүйнөсүнүн баарына почти тиет туруп, ошонун баарын Алла жолунда сарптаганын соогун алат. Бир аз эле туруп кой деп атат. Аллаху акбар, караң. Алланын жолунда бир аз туруп кой дейт. Өмүр бою үйдө ибадат кылгандан абзал деп атат. Биздин бардык өмүрдөгү бардык ибадаттар солуп келсе, көп болсо 4 жыл, 5 жылдык ибадат кылабыз да. 4 жыл, 5. Бир аз туруп кой деп атат. Сиз бир аз эмес, 3 күн туруп коюңуз, канча толсо боласыз. Алланын жолунда бир бош жай жок, бир куруп, мындай бир пайдадан куруп болсо да, уктасаңыз да сооп, жесеңиз да сооп, пикир кылсаңыз да сооп. Алланын жолунда бир адамдын дейт, башы ооруп дейт да. Температурасы көтөрүлүп, эч кимге айтпай чыдап койду. Анын бүт күнөөсүнүн кечиришине себеп болот Алланын жолунда. Ушундай пайда турат. Неге буга жүрбөйбүз? Себеби нафсы деген бар да, нафсы. Ай дейт, жана жүрө берейин. Кыйналасың. Алланын жолуна чыккысы келбейт үммөт,
Allah'ın üyünde tünögüsü gelbeyt. Kara. Misali bir taşıyıp bize sadıraka kegiler ben üyüme gelip 3 gün tünöp mehman bolup ketkileç dese bardıq jumuşuňyzy taşlasak gerek. Sıymıktany ömür boyu maktanada ben prezident üýünde 3 gün tünöp öldü. Allah'ın üýünde 3 gün tünöp desese jüregi kısylyp, korkup kıyıldayım, ahvalı ötele olur. Şonu inşallah bir niyet kıpmayla inşallah. Anay deysler. Allah'ım vermişsin. Özün keçiri bizde Allah. Köp nersen Allah'tan söyle, uqtup, düşündük. Bir amal kılbayla tazı Allah bizde keçiri. Allah ömür tügön geçen amal kılgana tavfik bergen. Uğup, düşünüp, köp informasiya toplap, amal kılbay, baktısız bol aldığına başladın özün aldın özün. Ana tilerinizi saktağın, özüңүздүн жүрөгүңүzгө соопу болгон Allah'ım bizge kızığı oygotun Allah. Jaşooma din alayın, eldin jaşoosuna din gelip kalsın degen jazba payda kılgın. Bizden Allah talam жүрөгүбүzгө paýgambardын gamyn, dardyn bergen, pikirin bergen Allah'ım. Paýgambardын sünnetin, ahlagyn bergen. Allah talam barыбызды güýümde kılgın. Barыбызga jakşı sıfat berip, özüň bizden razı bolup, özüňizdi razı bolun. Rahmet. Allah. Allah razı olsun.